Қазақстанда ишке киргизилген суперкомпьютердин аркасында жасалма интеллект экосистемасы тездик менен өнүгүп жатат. Бүгүн адистештирилген комиссиянын отурумунда мамлекеттик органдарды санариптештирүү жана алдыңкы технологиялык чечимдерди киргизүү маселелери талкууланды. Мисалы, өлкө Казтеч санарип платформасын аякын айында ишке киргизүүгө даяр. Ал санарип өнүмдөрдү тез иштеп чыгууга жана киргизүүгө арналган. Негизгиси жаңы IT чечимдерди ишке киргизүү мөөнөтүн 1,5–3 жылдан 6 айга чейин кыскартууга мүмкүндүк берет. Санариптик өнүгүү министринин айтымында, ал өнүмдү иштеп чыгуунун ар бир этабында бирдиктүү стандарттарды, булуттуу технологияларды колдонууну жана коопсуздукту камсыз кылат. Мамлекеттик органдарды маалыматтарды иштеп чыгуу борбору жакында ишке киргизилген суперкомпьютерге киргизилди. Жасалма интеллект тууралуу мыйзам долбоору иштелип жатат. Премьер-министр Олжас Бектенов курулуп жаткан улуттук жасалма интеллект инфраструктурасы автоматташтыруу, чоң маалыматтарды талдоо жана интеллектуалдык башкаруу үчүн жаңы горизонтторду ачаарын белгиледи. Өкмөт башчысы 1 айдын ичинде санариптик трансформация карталарын байланыштуу ишти аяктоону тапшырды. Алар жасалма интеллектти интеграциялоого негиз болот. Ошондой эле бизнеске да мамлекеттик маалымат базасында өз долбоорлорун жасоого мүмкүндүк берет.